Ассалому алейкум кыргыз элим. Мен бүгүнкү видеомдо ошол чоң казак кыймылынын лидерлеринин бири Сымыл Жакупкеевге кайрылайын деп чечтим. Сымыл Жакупкеев, силер ошол чыныгы коррупция менен күрөшүп, элдин ишинен сурулуп чыгып, ошо Кыргызстанды оңолтобуз, өнүктүрөбүз деп аракет кылып атсаңар, оюңар түз болсо, бийликтин жазып берген сценарийсин аткарбагыла, актер болбогула. Уже акыркы 2 видеоңорду чыгарган видеоңорду көрүп, мен уже силерди ошол актер катары эле таанып калдым да. Мен ошо баштагы биринчи чыгарган видеоңорду көрүп, уже мен силерге катталып, мен силерди колдоп жүрдүм эле. Уже мына этегине келип, бийликтин эле ойлоп тапкан бул бир кыймылы болуп атат. Чтобы Мадымаров ак үйгө барбаш керек болуп атат. Бүтүн Кыргызстан ак үйгө кирбеш керек болуп атат да ошол депутаттык шайлоодо. Андан башка айтышка сөз деле калган жок. Если силер татам десеңер, сүйлөйүн десеңер, толтура коррупционерлер бар да. Райым Миллион, Бабанов, Төрөбаев, Сулайманов, ушулар жөнүндө эмне силер сөз кылбайсыңар? Бийликтин сценарийсинде жок бекен алар. Силер качан ушулар жөнүндө сөз кылганда эл силерге толук ишенет. Ага чейин уже эл деле уже сомнение кылып, уже эл деле кимди ээрчишин билбей калды азыр. Бийликтин эл менен иши жок. 36 коррупционерди мен билем, мен камаймын. Мен Кыргызстандын карызын төлөймүн деген биздин президентибиз мына дагы эле майнап жок. Чоң казак жакшы келат эле мынантип бирөөнүн жазып берген сценарийсин актер болуп ойноп коюп атат. Эми эл кимди ээрчийт? Мына Садыр Жапаров, Адахан Мадымаров, ушул экөөнү эле эл ишенип, ушул экөөнү эл күтүп атат чыдамсыздык менен. Экөөнүн бирөөсү президент болуш керек, бирөөсү премьер-министр болуш керек. Ошондо Кыргызстан болот. Мына кухняда отуруп, суу ичип, сүйлөп койгон менен эч нерсе өзгөрбөйт. Сымык. Саламатсыңар, урматтуу кыргызстандыктар. Менин атым Мелис Маматов. Президент Сооронбай Жээнбековго жакын үй бүлөлөрдү сындаган жарандар СИЗО-1ге камалып, ал жерде сабалып жаткандыгын угуп да көрүп да жүрөбүз. Жакында эле президент Жээнбековдун кудасын сындаган Даниэль Ажиев аттуу жаран СИЗО-1ге камалды. Ал жерде сабалды. Президент Жээнбековго жакын деп аталган Райым Матраимовдун да былыктарын айтып чыккан жаран Эмиль Кимсанов ал дагы СИЗО-1ге камалып, аяосуз сабалып жаткандыгын бардыгыбыз видеосун көрдүк. Бул деген мамлекеттик органдар, мамлекеттик масштабта президент Сооронбай Жээнбековго жакын үй бүлө кландарды коргоп жатат дегенди түшүндүрөт. Президент Сооронбай Жээнбековдун дагы коррупция менен күрөшүүдөгү позициясын так байкай алдык. Буга чейинки билдирүүмдө президент Жээнбековдун эл аралык мамилелерде өлкөбүздүн аброюн Африканын деңгээлине түшүргөндүгүн айтып берген болчумун. Бүгүн болсо президент Сооронбай Жээнбековдун кезиндеги соттук, укуктук реформалар тууралуу сөз кылам. Соттордун бардыгын президент Жээнбеков кызматка дайындайт жана кызматтан бошотот. Бул деген соттордун бардыгы президенттен көз каранды экендигин көрсөтүп турат. Бийликтин саясий атаандаштарын дагы куугунтуктоодо соттор эң негизги ролду аткарышат.
Саясий соттук процесстер бир нече өтүп жатат. Саясий соттук процесстин жөнөкөй соттук процесстен бир нече айырмасы бар. Эң эле негизгиси саясий соттук процессте учурда бийликтин өкүлдөрү таптакыр катышпайт. Чыккан чечимдердин негизинде мамлекетке келген зыяндын бир дагы пайызы өндүрүлбөйт. Ошол себептен учурда чыгып жаткан ТЭЦ боюнча, тарых музейи боюнча жана башка саясий процесстердин чечимдери толугу менен адилеттүү болду деп айтуудан алысмын. Сооронбай Шариповичтин учурунда соттук реформа болушу мүмкүнбү деген суроо жаралат. Сооронбай Шариповичтин учурунда соттук реформа мүмкүн эмес. Эмне себептен? Эгер көз карандысыз мыйзамдын негизинде иш алып бара турган соттор пайда болуп калса, аларда биринчи эле кезекте Жээнбековго жана анын жанындагы үй бүлөк кландарга суроо пайда болушу мүмкүн. Ошол себептен соттук укуктук реформанын алдыга жылышына бул бийликтин күчтөрү кызыктар эмес. Элде жалгыз гана үмүт бар. Бул күздө болчу парламентке шайлоо. Ушул шайлоого бийликтин партияларын өткөрбөйлү. Бийликтин партиялары учурда 5. Биринчиси Биримдик, экинчиси Мекеним Кыргызстан, үчүнчүсү Замандаш, төртүнчүсү Канат Исаевдин Кыргызстан партиясы жана бешинчиси Төрөбаевдин Өнүгүү Прогресс партиясы. Бул партиялар башка да партияларга биригиши мүмкүн, бирок андан заты дагы аты да өзгөрбөйт. Булар бийликтин партиялары бойдон калат. Ошол себептен күздө болчу парламенттик шайлоодо бийликтин партияларын өткөрбөйлү. Бул менин жаранды ой пикирим. Көңүл бурганыңыздарга рахмат. Бардыгыбызда ийгилик болсун. Урматтуу соцсеттеги достор, апалар, эжелер, ассаламу алейкум. Мен да кечирээк түнү көрүп калдым. Сыймык Жапикеевдин Адахан Кимсанбаевичке болгон кароолоо пиарынчы. Мен да өз ой пикиримди мыйзамда жазылды. Ар бир адам өз ой пикирин айтканга толук укуктуу. Ошо мыйзамдын укугунан пайдаланып, мен да өз оюмду, пикиримди билдиргим келди. Эми урматтуу Сыймык Жапикеев, силер Адахан Кимсанбаевичти каралап, силер анын электораттарын, шайлоочуларын жок кыла албайсыңар. Анан кийин ошо каркыра, өзү баш шайлоого жакын башталган ошо каркыра башталат. Ошонун жана 1, 2, 3, 4, 5 сериясы болчу. Силер да бир сериясын аткарып атасыңар да. Сен ошол мыйзамдын чегинде жүргөн киши катары, мыйзамдын үстүндө иштеп жүргөн киши катары, сен каркыра менен каркыранын казактар менен кыргыздардын ортосунда болгон договорду билбесең, сен айбан эле экенсиң, мындай эле айтайын, бетиң эле. Айбан эле экенсиң. Сен эгерде чындыкты чыркыратып айтам десең, элге жеткизем десең, эркекче чыгып туруп, ошо договорду окуп берип койбойт белең. Эгерде сен билбесең, мен айтып коеюн. Каркыра өзү 60 000 гектардан ашуун жер, тоолуу жер. Анын 625 гектар жери бул илгертен талаш маселе болуп келген. Анан бул 625 гектарды биз казактарга берип, казактардын 1136 гектары Иирису Кылчыкбай дарыясын бойлогон жайыттарды биздин саруулуктарга ыңгайлуу дегенден алганбыз да. Биз утканбыз да, 500 гектар ашык жерди утканбыз да. Же билбейсиңерби аны? Адахан Кимсанбаевдин колдоочулар бул каркыранын эмесин баарын билип бүткөн. Мага ошо көлдүктү, личный көлдүктүктөр айткан, эң туура эле чечим болгон деп. Чолпон Байекованы апчык. Эгерде ушундай эле каркыра тууралуу билгиң келсе, ошо Чолпон Байекова комиссия түзгөндө, ошо саруулуктар 1,5 мың адам батасын берип, жакшынакай кылып туруп жолго салган. Мына ушундай болот чындык.
чындыкты чыркыратам десеңчи. Туура. Күчтүү адамдар артынан ушундай жаман сөздөр жүрөт. Ошо Адахан Кимсамаев силер көтөрүп аткан маселени 25 жыл, 30 жыл мурун 30 жашында көтөрүп койгон. Силер ошону жаңыраак кылтырып, жаңыртып туруп чыгарып коюп атасыңар да. Сен эмне болуп каласың? Ал кухняда отурган эмес, парламентке президентти, премьер-министрлерди алып келип отуруп такалаган. Ошондо да жалгызданып өткөзө албай койгон ошо программаларынчы. Эми сен түйүнө жетип берем деп атасың. Никогда программалар, алтын программалар жазыла берет. Максат байке сизге да айтып коюн. Программаларыңар алтындан жазбайсыңар. Эч качан өтпөйт. Эгерде программалар ишке ашса, Мадымаров менен Садыр Жапаров Ашрат болчу жалгыз тепкиге калган. Мына ушун чынында ушу чоң казатта ушу эки инсан гана күрөшүп келатат. Силер чоң казан элесиңер, кухняда отуруп алып, пияз менен боорду куруп коюп жеп отурасыңар да. Антип адамны силер Адахан Кимсамаевдин абийирин төгөм деп атып, өзүңөрдүн абийириңерди төгүп алдыңар. Эркек болула да майдаланбай. Эркексиң, эркекче элге чындыкты алып чыгам деп атасыңбы? Алып чык да чындыкты. Договор турат, жазылуу. Алып чык, вициктин эмесин окуп бер. Мындан да болгон экен элдер. Каркыра тууралуу маселе жок экен. Эч качан маселе болгон эмес экен. Болбойт бул деп эле айт да. Билем мен ал каркыра тууралуу видео роликтерди чыгарышып, жасап чыгарышкан. Сен мыйзам үстүндө иштеген адамсың го прокуратурада. Кандай билбей калдың сен? Сен тек гана бул Адахан Кимсамаевдин электораттарын айнытуу. Ойлонбой сен ушун сен эле айнып кетет экен. Жок, жаңылышасың. Биз ушундай силерге окшогон эл бузарлардын артынан жана ошо бүтүн эле президенттик шайлоодон баштап бүтүн эле 1 миллион адамдардын укуктары тебеленип жатканда мен макул эмесмин деп элдерди кафе жолдо катар түнкү саат 12-1-2лерге чейин Москванын алыскы шаарларга чейин кол топтоп келе 300 миң адам чогулалы, мыйзам боюнча 300 адам чогулуп референдум өткөзөлү деп бүтүн эле жар салганда силер каяк делеңер? Эми шайлоого жакын мындай оюндарды көрүп эле жүрөбүз го. Мындай оюндардын бири силер болуп калдыңар да, оюнчулар. Ушинтип ойнойсуңар. Же либо акчага ойноп атасыңар, же либо бир как-нибудь бир жерди мейлеп атасыңар да. Же бир жерди обещать этип койгон. Силер антип адамдын башын айлантпай эле койгула. Элдер уже силерге караганда умнуйраак болуп калган. Кыскасы мен ошондой оюмду айткым келди. Андай нервиңди көзүң чакчайтып нервтенбей эле кой сен. Адам элдин адамы болом десең, сылык эле бол да. Сага ошо нервтенгендер далай болгон. Адахан Кимсамаевдин алдында азыр ассаламу алейкум чөгөлөп жүрүшөт. Нервтенбей эле кой. Сен нервиңден коркуп кеткен эч ким жок.